2016-жылы Кыргызстандын евро биримдикке болгон экспортунун көлөмү 44%га өскөн. Айтмакчы ошол эле маалда евро рынокко алтынды сатуу өткөн жылдын 11 айында 10%га кыскарган. Демек, Евросоюзга Кыргызстан алтындан башка товарларды сатуусун көбөйтө алган. Өкмөт бул жетишкендикти Кыргызстандын жалпы преференциялар системасы плюс программасына кирүүсү менен байланыштырат. Буга чейин Азия өнүктүрүү банкы аталган программадан Кыргызстан биринчи жылы эле $400 миллион киреше алат деп прогноз берген болчу. 2015-жылы өлкө бул программага кирердин алдында Европа Союз рыногуна болгону $42,5 миллион товар саткан. Европа биримдигинин ВСП плюс программасынын механизмин түшүнгөн жергиликтүү ишкерлер аз. Товарды өндүрүп, шырле Европа биримдигине сатуу мүмкүн эмес. Алды менен товардын сапатын тастыктаган эл аралык сертификация талап кылынат. ВСП плюс макамы Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет жана аларды кантип колдонуу керек? Жалпы преференциялар системасы плюс же орус тилинен кыскартканда ВСП плюс деген аталыштагы макамды Европа биримдигинин өлкөлөрү өнүгүп келаткан мамлекеттерге берет. Тактап айтканда, бул макамды алган өлкө өз товарын Европа биримдигинин рыногуна бажы төлөмүсүз киргизе алат. Негизинен бул программа 3кө бөлүнөт. Жалпы преференциялар плюс жана курал жарактан башка бардык товарлар системасы. Кыргызстан жалпы преференциялар берилген программага 1993-жылы эле кошулган. Ал эми ВСП плюс макамына 2016-жылы ээ болуп, 6000ден ашуун товардын түрүн бажы төлөмүсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк алган. Бул ЕБнын бир тараптуу кадамы болуп саналат. Башкача айтканда, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары евро биримдиктен келген импорттук товарлардан бажы төлөмдөрдүн алат. Европа биримдиги өз тарабынан кыргыз товарларын пошлинасыз сатууга мүмкүнчүлүк берет. Бир жыл мурун евро биримдик өлкөлөрүнө жашылча жемиштин айрым түрлөрүнө болгон бажы төлөм 14,6%ды түзүп келген. Кийим-кечеге 5-9%га чейин төлөнгөн. 2016-жылдын башынан тартып, экспортерлор мындай пошлинадан бошотулду. А бирок стандарттар менен сертификацияга болгон талаптар ошол бойдон калды. ВСП плюс программасы бажы төлөмдөрүнүн гана бошотулуп, товардын сапаты милдеттүү түрдө тастыкталышы керек. Азия өнүктүрүү банкынын божомолдоруна караганда, Кыргызстан ВСП плюс программасына кошулгандан кийин биринчи жылы эле $400 миллион киреше алат. Мисалга алсак, Филиппин мамлекети бул программага кошулган жылы $600 миллион пайда көрүп, 200 000 жаңы жумуш орундары түзүлүп, ички дүң продукт 2%га өскөн. ВСП плюс макамы дүйнөнүн 15 мамлекетине берилген. Алар Армения, Азербайжан, Боливия, Коста-Рика, Грузия, Кабо-Верде, Монголия, Пакистан, Перу, Гватемала, Панама, Сальвадор, Эквадор, Филиппин. 2014-жылдан тарта ЕАЭП тарабынан Кыргызстанга берилген жеңилдиктер өлкөнүн ЕАЭП айдыңындагы шериктештери Россия, Беларусь, Казакстан жана Арменияга таралбайт. Евро биримдиктен ВСП плюс программасы ага кирген өлкөлөрдү бажы төлөмдөрдөн бошотуп, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө колдоо көрсөтөт. 2017-жылы Европа биримдиктин эксперттери Кыргызстанга техникалык колдоо көрсөтүп, Европага экспорттун көлөмүн көбөйтүү багытында көмөкчү иш алып бармакчы. Европалык эксперттер азыктарды сертификациялоо, фитосанитарды көзөмөл, бажы көзөмөлүнө байланышкан жагдайларды иликтеп, өздөрүнүн алгачкы сунуштарын Кыргыз өкмөтүнө жолдогон. Кыргызстандын экспорттук потенциалын жакшыртуу боюнча ЕБнын рекомендациясы. Кыргызбал жаңга кургатылган мөмө жана төө бурчактын экспорттук потенциалы чоң. Евро биримдиктин эксперттери лабораторияларды жакшыртууда такушул азыктын түрлөрүнө ылайык модернизациялоо рекомендациясын беришти. Негизинен өлкөнүн 2 шаарында, Бишкекте жана Ошто лаборатория куруу керектигин айтышат. Республиканын муктаждыгы үчүн 2 лаборатория жетиштүү. Кыргыз аккредитациялык борбору лабораторияларды модернизациялоодо жооптуу орган болушу керек. Бул үчүн ИЛАК лабораторияларды аккредитациялоо жана эл аралык ассоциациясына мүчө болуу зарыл. Кыргызстан бул уюмга кирүү аракетин 2015-жылы токтотуп салган. Жалпысынан евро биримдик лабораториядагы жана аккредитация берүү борборундагы адистердин деңгээлин жогорулатуу керектигин белгилейт. Айрым иш-чараларды Кыргызстан эл аралык донорлордун жардамысыз эле ишке ашыра алат. Кыргыз аккредитациялоо борборуна координациялык орган макамын берүүдөн тышкары, бийлик тамак ашты көзөмөлдөгөн бирдиктүү органды тандашы керек. Ал 2 лабораториянын ишин көзөмөлдөмөкчү. ЕАЭП эксперттери белгилегендей, Кыргызстандагы лабораторияларды чоң кемчилиги, алар 3 түрдүү органга баш ийет. Бул көзөмөлдү кыйындатып, лабораториялардын ишин начарлатат. Лабораториялар финансылык жактан туруктуу болушу керек. Ал үчүн өкмөт бизнес планда иштеп чыгып туруктуулукту камсыздашы шарт.
Андан сырткары мыйзам базасын карап чыгып, тамак ашты өндүрүүдөгү европалык стандарттарга шайкеш келтириши керек. Ошондой эле тез бузулуучу тамак ашты жеткирүүдөгү эл аралык макулдашууларды жөнгө келтирүү зарыл. Бул тармакта багытталган атайын транспорттар маселеси чечилиши керек. Донорлордун жардамы менен лабораториялардын жана аккредитация борборлордун техникалык абалын жакшыртуу болот. Ошондой эле балды өндүрүүдөгү негизги көйгөйлөрдү изилдеп, фермерлерди окутуу тармагы боюнча евро биримдиктен жардам сураса болот. Мындан тышкары, донорлор хас стандарты боюнча тамак аш өндүрүүчүлөрдү окутууга көмөктөшө алат. Программа бажет төлөмүнөн бошоткон 6200 товардын бардык түрүн кыргыз өндүрүүчүлөрү европалык колдонуучуларга сунуштай албайт. Анын үстүнө эбегейсиз чоң рынокко керектүү көлөмдү дагы кыргыз өндүрүүчүлөрү азырынча камсыздай албайт. Андыктан массалык продукция жагынан атаандаш эмес. Адистер буга чейин эле ишкерлерди дааналап товар өндүрүүгө чакырып келген. Кыргыз өндүрүүчүлөрү европалык кардарларга кандай товарларды сунуштай алат? Европа биримдиги 28 мамлекетти камтыйт. ЕБнын ички рыногунда мамлекет ортосундагы товарлар, тейлөө жана жумуш күчтөрү ээн эркин жүрүшөт. 1,5 миллиард адамдан турган бул рынокко кирүү оңой олтоң иштерден эмес. Кыргызстан ВСП плюс макамын алып, Европага 6000 товардын түрүн бажы төлөмү жок киргизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бул деген кыргыз товарына болгонго арзаныраак болуп, көбүрөөк кардардын көңүлүн буруп, атаандаштыкка туруштук бере алат дегенди түшүндүрөт. Бул жана маркетинг жагында биз өзүбүздүн продукциябызды тышкы алуучуларга, алармандарга сунуштап атканда, биз ушул Кыргызстан ВСП плюс режимине кирген деп сунуштасак, ошондой маркетингди жасасак, анда ошо биздин товарга болгон кызыгуу чет өлкөлүк алуучулардан көбүрөөк болот. Анткени алар үчүн бул арзаныраак товар деген сөз да. Башка мамлекеттерге ошондой эле товарларга салыштырмалуу балким арзаныраак конкуренттүүлүгүбүздү жогорулатат да. Ушундай бир артыкчылыктар бар. Эгер акчалай пайдасын көрөбүз десек, биздин сатуучулар, анда биз ошол Европага жеткирип, Европадагы жанагы төлөнчү салыктарды биз жооп беришибиз керек. Анан ошол жерден салыктардан бошотулуп, анын пайдасы бизге тийиш керек. Бирок менин билишимче азыр Кыргызстанда бир да компания аны жасабайт. Кыргызстандагы Евросоюздун өкүлдөрү эксперттик жана техникалык жардам берүүгө даяр. ЕАП рыногуна чет мамлекеттен товар ташып жүргөн европалык эксперттер кыргыз кесиптештери менен тажрыйба бөлүшөт. Since the GSP Plus privilege was granted only a little more than a year ago, it's fair to say that Кыргызстандагы евро биримдиктин өкүлчүлүгү мамлекеттик органдар менен бизнес чөйрөгө ВСП плюс программасы аркылуу товарын киргизүүгө көмөктөшөт. Кыргызстандан эртерээк кирген Армения менен видео көпүрөлөрдү уюштуруп тажрыйба алмашат. Брюссельдеги башкы кеңсенин эксперттери менен байланыштарыбыз керектүү кеп кеңештерин иш жүзүнө колдонсо болот. ЕАП эксперттеринин пикиринде европалык керектөөчүлөр Кыргызстандан экологиялык таза азыктарды сатып алууга кызыктар. Бул биринчи кезекте кургатылган өрүк, мейиз, кара өрүк жана башка мөмөлөр, жаңы бышкан өрүктөр, жаңгак жана төө бурчакты жактырышат. Евро биримдиктен билдиришкендей, Кыргызстанда өскөн дээрлик бардык жашылча жемиштер Европадан кардар таба алат. Мында өсүмдүктүн тышкы келбети, таңгактоо жана жемишти өстүрүүдөгү коопсуздук стандарттарынын сакталышы маанилүү. And we, the EU delegation, we are assisting the Kyrgyz government and producers by Азыктын жаңы түрүнө Европада кездешпеген продукция көңүлдүү бурат. Түрдүү товарлар тартууланып даамдуу болуш керек. Бул тапта Кыргызстан көп эле продукция сунуштай алат деген ойдомун. Кыргызстан башка мамлекеттерде кездешпеген же сапаты жагынан жогору бааланган органикалык жана уникалдуу продуктуларды сунуштай алат. Бир канча сертификация системалары бар. Мисалы Fair Trade деген сертификация бар. Бул адилеттүү соода деген. Бул дагы бир өзүнчө сертификациядан өтүш керек. Ошондой товарлардын дагы потенциалы бар. Fair Wild деген сертификация, бул жапайы продукт деген сөз да. Ошо бизде эми азыр жапайы өскөн көп эле токойлордо өскөн жер жемиштер бар. Аларды, дары чөптөрдү экспорт кылсак болот. Кыргызстандык ишкана Европага өзүнүн товарын сатып келет.
жогоруда аталган жаңгак төөбурчактан тышкары кыргыз кийиздери менен кыргыз балына суроо талап чоң. 2016 жылы Кыргызстандан евро биримдикке болгон экспорт 44%га жогорулаган. Кыргыз өкмөтү бул көрсөткүч дагы жогорулайт деген ишенимде. Себеби биздин ушул экспорт кербени боюнча жыйынтыктарды анализдеп көрсөк, көбү билген эмес, бул макам тууралуу же даяр эмес, же таптакыр ойлонгон эмес. Бул дагы бүгүнкү күндө маалымат берүү, маалыматты тактаны туура жеткирүү бул дагы бир проблемалардын, бир маселелердин бири болуп мүмкүн эсептелүүдө да. Кыргызстан чоң көлөмдөгү товар менен мактана албайт. Андыктан товардын уникалдуулугуна жана сапатына басым жасоо туура дешет эксперттер. Буга даана түрүндө чыгарылган органик азыктар кирет. Бирок мындай багыттагы товарларды туруктуу сатуу үчүн өндүрүштү ирилетип, жолго коюу керек. Буга байланыштуу фермерлер биригип, кооперативдерди түзүп жатышат. Кыргыз фермерлери жөн жерден кооперативтерге биригип жаткан жери жок. Европа биримдиги сатып ала турган товардын сапатына жогорку талаптарды коет. Сапат менен көлөмдү камсыздоо жалгыз фермердин колунан келбейт. Жамаатка биригүү зарыл. Европа рыногуна кирүүнү максат койгон фермерлер кандай кадамдардан башташы керек? Өзүнүн продукциясын Европага сатам деген ишкана тиешелүү эл аралык сертификация алышы керек. Тамак-аш коопсуздугун сактаган тууралуу ХАСП принциптери аткарылгандан кийин ISO 22000 сертификациясы берилет. Бул стандарттарды аткарыш үчүн көпчүлүк ишканалар өндүрүш жайларын кайрадан курууга өтүштү. Түштүк Кореяда болдук, Индияда болдук, анан өткөн жылы октябрда ушу Японияда ушу органик боюнча дүйнөлүк көргөзмө болду, ага катышып келдик. Эми өндүргөн азыгыбыз органикага жооп берет, органиканын талабына жооп берет. Фермерлер ошого окуп үйрөнүштү ошондой деңгээлге жеткиргенде. Эми экспортко чыгайлы дегенибизде бүгүнкү күнү биздин тоскоолдук жана документация боюнча негизинен бул ошол өндүрүш цех болуш керек экен, өндүрүш цех. Ошол өндүрүш цехке жана ХАСП стандартындагы сертификат болуш керек. Алыждан кооперативи Баткен облусунун 60тан ашык фермерин бириктирип, кургатылган өрүк чыгарат. Азыркы күнгө чейин фермерлер өрүктү колго жууп, кургатышып, даяр продукциянын короосунда сакташат. Кооперативдин мүчөлөрү маркетингти жаңыдан өздөштүрө баштап, азыкты таңгактоо, сырткы жасалголоо жагын үйрөнүшүүдө. Өнүккөн өлкөлөргө экспорттоо үчүн жогорку сапатка жетүү максатын коюшту. Биринчи кезекте тамак-аш азыктарын өндүрүү коопсуздугу сакталышы шарт. Түшүмдү жыйнагандан тарта соода-саттык жайларына жеткиргенге чейин бул эреже бузулбашы керек. Өндүрүш жайында тазалык сакталып, биологиялык, микробиологиялык, химиялык жана физикалык мүнөздөгү зыянчылыктарга анализ жүргүзүү шарт. Продукцияны дайыма текшерип туруу зарыл. Жумушка даярдыгы бар, санитардык кароодон өткөн персоналды алыш керек. Кагаз отчетторун дыкат жүргүзүп, текшерүүлөр жана кемчиликтерди жазып туруу зарыл. Көп учурда мындай иш-чараларды аткаруу үчүн кошумча техникалык жабдуу талап кылынат. Мындай бир цехти куруу үчүн баткендик фермерлерге кеминде эле $100,000 керектелет. Азырынча фермерлерде мындай акча жок. Абалдан чыгуу үчүн эл аралык уюмдар менен кызматташып келет. Органикалык сертификат алып жатабыз. Ушу сертификаттын өзү эле €3,000 турат дейт да, сертификаттын өзү. Эми бул жана сертификаттар келип кетет, башка бир €5,000 ашып кетет да. Ошо бир эле сертификат, бирок анан бир экинчи жагы ушул сертификат бир жылга бир жолу эле берилет да. Анан ар жыл эле бир €5,000–10,000 бир сертификат төлөй турган биздин дыйкандардын мүмкүнчүлүгү жок да. Ошон үчүн донолор бизге сөзсүз керек. Экинчиден, мына азыр ХАСП стандартын киргизип жатабыз. Мында деле ХАСП стандарт деле бул орточо алганда $1,000–dan $3,000 чейин акча керек экен бүгүнкү күнү. Ал деле ар бир фермерге, ар бир дыйканга мүмкүнчүлүгү жок да азыр алганга. Ошого бул тарап, бул ушул багытта сөзсүз түрдө биз донолордон жардам сурап кайрылып жатабыз, бирок отказ кылышкан жок. Көпчүлүк кыргыз ишкерлер Европа рыногуна чыгуу үчүн өздөрү аракет кылышы керек. Биз бул маселелерди өкмөттүн астына койгонбуз да, ушундай маселелер бар деп. Өкмөт иштеп аткандыр. Мындай сүйлөшүп аткандыр билер менен. Өткөндө бир сөз болду, ошо Кыргыз-Российский фонд ошо сертификация акча бөлүнөт. Бирок мага кредит катары берип атат, мен кайра төлөшүм керек да туура. Вот вопрос, это даже не субсидия, это вопрос параллельно төлөп. Анан негизи мындай международный сертификация өзү мындай кандай десем, биринчиден убакыт алган нерсе, экинчиден акча талап кылган нерсе да. Sunshine ишканасы Кыргызстан ВСП+ макамын ала электе эле Европага кыргыз төөбурчагын сатып келген. Эгер азыр аталган компания төөбурчакты иштетилбеген сырьё түрүндө сатып келсе, эми жаңы деңгээлге чыгуу максатын койду. Төөбурчакты кайра иштете турган жаңы завод куруп жатат. Sunshine ишканасы азыкты таңгактоо жолуна өтүп, европалык кардарлардын кызыгуусун күчөтөт.
Имараттагы бардык стандарттарды аткарууга жетишкен компания ISO 22000 сертификатын алууга арыз жолдой алат. Эл аралык сертификат берүү борборлорунун өкүлчүлүктөрү азырынча Кыргызстанда ачыла элек. Жакынкы мекемелер Россия менен Беларуста бар. Европалык стандарттагы ISO 22000 сертификатын алуу үчүн 2 жылга чейин убакыт кетип, анын баасы 4000ден 5000 еврого чейин түзөт. Бул боюнча мындай иш алып барып атабыз. Ишке баштадык да, биз өткүбүз келет, биз сертификат алгыбыз келет. Бирок азыр эми биз жана башында айтып кетпедимиз, көп нерсе мындай да, бияктагы эми сертификация мындай нерсеси бар да. Кичи ишкана бар, чоң ишкана бар да. Эми кичи ишкана келет, мисалы 200 квадраттык метрде силер мындай производство кылсаңар, анын сертификациясы жеңилирээк да, 200 квадраттык канчалык технология деп атат. Аяка ашып кетсе бир 5 киши иштейт мисалы. Ал мындай жеңилирээк. Сиздин технологияңыз кичине мындай чоңураак болсо, мисалы силердин мындай айтканда 1000 метр квадрат болсо, ишканаңыздын жери, ага уже көбүрөөк талап кылынат да, убакыт да көп талап кылынат. Европанын рыногуна импортерлорду табуудагы тиешелүү аракеттерди талап кылат. Эл аралык көргөзмөлөргө катышуу менен фермерлер өндүргөн продукциясын жарнамалайт. Эгер азык сапаттуу болуп, коопсуздук эрежелер сакталган учурда Европага жол ачылат, дейт Турсунали Төлөмүшев. Германиядан өткөн жылы 2 компания келди бизге. Келип биздин фермерлер менен жолугушту, сүйлөштү, акыбалыбызды көрдү, бактарыбызды көрдү, көрүп өтө суктанышты, өтө сонун дейт. Анан алардын эң сүйүнгөн жери, мисалы үчүн Европада биз фермерлерди дейт, силер органика кылып өндүргүлө деп, мамлекет аларда дотация берип акча берет экен да, фермерлерди, эгерде органика менен иштесе. Ошондо да фермерлердин желаниясы жок дейт да, жана химикатка үйрөнүп калышкан дейт. Эми силерди мамлекет колдоп берип акча бербесе деле өзүңөр аракет кылып, ушу органиканы өндүрүп атканыңар өтө сонун экен деп аябай ыраазы болуп кетишти да. Анан дайыма кат жазып турушат. Биз силерди унутканыбыз жок, силер менен иштешебиз, кудай буюрса азыгыңарды алабыз деп. Рынокко чыккандан кийин жогорку деңгээлде өндүрүлгөн товардын сапатын түшүрбөш керек. Сапатынан жазбай, туруктуулук менен иштеген ишканалар гана европалык кардардан кол үзбөйт. Жалпы преференциялар системасы плюс программасы анын катышуучуларынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртууга өбөлгө түзөт. Бажы төлөмү жок соода Кыргызстандын өнөктөштөрү Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр үчүн дагы пайдалуу. Мындан пайдаланып, Кыргызстан Европа рыногуна багыт алган инвесторлорду өнөктөш өлкөлөрдөн, ошол эле Россия, Казакстандан тартып, алар менен биргелешкен ишканаларды Кыргызстанда түзө алат. Деген менен Кыргызстандын европалык өнөктөштөрү өлкөнүн бул программадан эртерээк чыгып кетүүсүнө кызыктар. Эмне үчүн? Буга Еврокомиссиянын өкүлү Николас Займыс түшүндүрмө берет. Ооба, бул программа убакыт жана талаптардан турат. Максаты өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүү деп айтпадымбы? Андыктан биз жыл сайын дүйнөлүк банктын отчетун иликтеп турабыз. Эгер ал отчетту кайсы бир өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү биздин чектен жогору болсо, биз ал мамлекетти бай өлкөлөрдүн катарына киргизип, программадан чыгарабыз. Андыктан ойлойм, бул программадан чыккандыгы тууралуу маалымат өлкөлөр үчүн жакшы маалымат. Мисалы, былтыр Мальдив аралдары, Таиланд жана Азербайжан чыкты. Айрым өлкөлөрдү эркин соода жүргүзүү макамына алмаштырдык. And we consider it natural because once they become richer, they don't need GSP anymore.